Кыргызстан эгемендүү, көчтүү, даңазалуу, байыркы тарыхы бар өлкө. Илгертеден бери кыргыз эли канчалаган кыйынчылыктарды жеңип, өлкөнү өнүктүрүп келди. Душмандар бизди басып алып, кыргыз элинин канын агызды, кыргыз деген атын жок кыла жаздады. Бирок алар кыргыз элинин батырлыгына, тайманбастыгына, эл жүрөктүүлүгүнө моюн сунушту. Биздин батырлар кыргыз элин жеңишке, эгемендүүлүккө, эң эле маанилүүсү тынчтыкка алып келишти. Тынчтыкта, ынтымакта жашаганы кандай керемет экенин азыр гана билдим. Жакында эле башталып, бирок Кыргызстандын ар бир жаранынын жүрөгүн сыздатып койгон Баткен-Тажик жээк арасындагы согуш алга күбө. Интернет маалыматтарынан согушта катышып, курман болгон жоокерлер жөнүндө, Баткенде жашаган элдин жашоочулары да отко учканы жөнүндө уккан ар бир жаран кайгыда жана коркунучта. Ал жактан чыга албаган элге ар бир облустун жашоочулары тамак-аш, кийим-кече, медициналык буюмдарды жөнөтүп, болгон жардамын көрсөткөнүнө сүйүндүм. Мен да досторум менен алардын катарына кирип, жардам көрсөткөнүмө кубанычтамын. Биз жөнүнөн отурбай, жашоонун жүзүн көрө элек жоокерлерибизди ойлонуп, алар үчүн, биз үчүн ата журтубузду коргойлу, колдойлу. Мен жакшы жактан ойлонгону аракет кыламын, бирок бул учурда коркуп жатам. Баткенде эл күтпөгөн жеринде эле согуш башталса, бизде да ал жакта келип калса эмне болот? Тезинен бул кырдал оңголуп, ынтымакта эле жашайлычы деген тилектештемин.